мына июнь айы ичи 30% арзандатып бардык кызматтарга бир экети болобу башкасы болобу кеңири келе берсеңиздер болот. Көчөдө кокустан мушташып кетип же бирдемке болуп жаасынып же травма иштери болсо келсеңер болот. Анан кыйналган эже карындаштар болсо УЗИдан бекер кылып берем деп калдыңыз? Бекер кылып берем. Действительно кыйналган эжелер болсо бекер кылып берем. Скидкалар болуп атат бизде. Үйлөнгөндөр же үйлөнөйүн деп жаткан балдар, алар көбүнчөсү бесплодие боюнча же ошонун алдын алыш максатында бизге кайрылышат. Амансыздарбы мекендештер? Ассаламу алейкум. Амансыздарбы, тынчсыздарбы? Өтүп кеткен айт марек болсун. Биз бүгүн мынакей метро Дубровкада жайгашкан клиника здоровьяга келип калдык. Бул жерде негизделип ачылганына бир 6 жылдан жүзүп алыптыр. 3-4 креслосу бар экен, гинекологу бар экен, урологу бар экен. Чоң арзандатуу башталды. Көрдүңүздөр, уктуңуздар дегендей. Буйруса мына июнь айы аягына чейин келе бересиздер туугандар. Мына промокод Иса или Кыргызбайдан көрдүм деп туруп толко запись менен келесиздер. Адрестерди бир катар түшүндүрүп коеюн. Дубровка метросу 10-линия мына 3-быктан чыгып эле мына алия менен до конца мындай келгенде багарылап элечи бир жана пешеход светофор бар, өтүп эле мындай до конца келгенде мозаика мына МСД метрого жакын жерде да, МСДдин жанында мындай айткандачы оны көрүп атасыздарбы? Мына 14-линия деп тагы коебуз. Мына элдер кирип чыгып атат го мына сарык вивиска турат. Ошол жерде клиника здоровья. Эми бизди күтүп алган Канат деген досубуз бар, мындай айткандачы. Ассаламу алейкум жигит. Иштер жакшыбы? Алейкум ассалам. Тууганыбыз келип алыңыздар. Тууганыбыз ушул Москвадан окууну бүтүптүр. Анан кийин мына видеого чейин сүйлөшүп калдык. Бул жерде толко Москвадан бүткөн күчтүүлөрүбүз деп калды. Өзүнө сөз берейин. Кызыңар таксыр. Кудайга шүгүр барды. Өтүп кеткен айтыңыздар марек болсун, бардыңыздар. Эми бул жерде клиника здоровья деген жерде иштейбиз. Бул жерде бардыгы Москва, Россияда бүткөн илимдүү жаш жигиттер, эжелерибиз иштейт бул жерде. Бул жерде в основном стоматолог, жана гинеколог, урологторубуз иштейбиз бул жерде. Өзүңүз кандай кызматтар кыласыз бул жерде? Мен өзүм уролог, андрологмун бул жерде. Урология боюнча суроолор болсо кеңири. Уялыныш жок. Уялыныш жок. Иште убактыңыз кандай? Таксыр бул жерде. Бул жерде күндө эрте менен саат 10дон кечки саат 8ге чейин Кудай кааласа иштейбиз, без выходной. Ооба. Парковкаларды эми могу жерге кое бересиздер туугандар, мына көргөзүп коелук. Эми двор жок, двор кеңири дегенде шлагбаум жок да, нараптарга кеңири кое бересиздер. Ичкерге кирип толук маалымат берелик. Андыктан сиздер лайктан тарс басып коюңуздар. Көргөндө эле мына эжекебиз аны айтты. Мына гинекология боюнча кыйналган эже карындар болсо, бисмилла, мындай бекер жана УЗИ менен көрүп берем деди. Анан жана кастосан бекер кылды эжекебиз дагы буйруса. Мына июнь айы ичи 30% арзандатып бардык кызматтарга бир экети болобу башкасы болобу кеңири келе берсеңиздер болот. Жүрүң. Таныштырың анда, жүрүң. Ушул эшиктен киресиздер туугандар. Бул жерде башталганда эле ушул биринчи эшик да, мындай айткандачы. Наркы жактардан клиникалар таксыра. Бул жакта дагы клиника бар экен, билбейм. Клиника бир нерсе бар бул жерде. Мурда дагы бир келип тартып элек бул жерде бир кабинасын тартканбыз туугандар, мына. Клиника здоровья. Кичине бирок мына шрифттер кичине жыгылган жери бар экен. Учкан жери бар экен, а? Учкан жери бар бул жерде. Ушул жерден киребиз туугандар, жүрүңүздөр. Бакиланы кийип киргенде эле мына ушул жерден. Киргенде эле бул жак ресепшн экен туугандар. Бакиланы бутка кийип, кулер бар экен, муздак суу, жылуу суу дегендей. Бул жерде күтүү залы экен. Келин олтуруп, өчүс болуп калса күткөнгө биринчи кабинеттен баштай бересиз. Ал эми бул жакта биздин стоматологубуз, хирург-стоматолог Ибрагимов Сардарбек, бул Москвада, Руденде бүткөн. Ушул жерде бүткөнбү? Ушул жерде бүткөн, Москвада бүтүп, өтө тажрыйбалуу стоматолог-хирургубуз. Болсо экөөбүз сүйлөшөлү. Жумуш үстүнө келип калыппыз. Агабыз экөөбүз сүйлөп берсин. Иштериңиз жакшыбы? Сиз необычный иштер менен дагы алектенип калат экенсиз. Мисалы азыр разный случай болуп калат. Залпалга баларга барган биздин достор, ине, агалар көп. Жыртылып бир нерсе болгон болсо, мисалы тигип дагы берем деп калдыңыз да. Кеңири айтып бериң, кандай кызматтар боюнча кайрылса болот, стоматология боюнча кеңири кичине. Стоматология боюнча любой кызматын кылабыз. Ортодонтия, ортопедия, тиштер жок болуп калса, тиштер сынып кетип, тамырлар алып кетсе, восстановление кылабыз аларды. Мисалы өзүбүздүн жердештер бар, спортсмендер көп, Кыргызстанда именно спорт жакшы мындай развитие болгон. Мисалы биз спортсмендер көчөдө кокустан мушташып кетип, же бирдемке болуп жаасынып,
же травма тиштери болсо келсеңер, жеңил келсеңер болот. Мисалы больницага справка, медицина принцип аягына кереги жок, спокойно келесиңер, спокойно тиштериңер түстөп, жаксынгандар болсо оңдоп беребиз. Бирок издегендер болот, ачык элечи. Колдон келишинче жардам берем укам, ал жагынан айтып коер дегеним жакшы болду, ачык элечи. Если что, мага бирөө жаным кайрылса номерин берем да. Ооба, кайрылып бересиздер. Брекет кыласыз, тиш аласыз, кысасыз. Хирургияны ham полный кылабыз. Беттер шишип кетсе, коркуп, көздөр шишип кетет. Мисалы, көбүн пациенттер көздөр шишип кетип, коркпой келе берсең, көбүнчө воспалительный именно шишигендер тиштен болот. Аны больницага барып, скоро чакырып жүрүп, бияка келсеңер болот, кайрылып, жазып. Срочно воспаленный уктабай калган пациенттер ham чалсаңар, мүмкүнчүлүк боюнча түнү болсо ham көрүп беребиз. Силер именно тынч болуп жатышасыңар, уктасаңар. Иштөө времяңыз кандай экен сиздики? Мен иштеш времям где-то saat 10-дан баштап кечки saat 7-ге чейин иштейбиз, без выходных. Күндө иштейбиз. Кызматтабыз постоянно. Запись менен келген жакшы дегеним, кандай иштейсиз? Ооба, запись менен келгениңер жакшы. Мүмкүнчүлүк болушунча ошо байланыштуу номерин жазып коебуз. Ошого жазып келсеңер болот. Пациент бирок көп экен бирок, мына жергиликтүү эл, мына орустар өздөрү дагы кирет экен, полный өзбек, кыргыз, казак полный келип атыр да, жакшы. Жакшы экен. Ошол запись менен келгениңер жакшы экен. Ишиңизге келгенде иш кыла бериң ака. Оорутпай алсаңыз болду, оорутпай, а? Эч кызык боло. Стоматология коркуп келгендер көп, биринчи жолу келгендер көп. Бул жакта орустар ham жакса коркот бизге окшоп. Потому что булар дагы 90-жылкы, 2000-жылкылар без анестезия удаления кылып коркуп калгандар бар. Олардан келип эч коркпой кетишет. Эч жалпы болот, эч бир оорутпайт. И единственный неприятный жакпаган жер бул укол болот. Укол ham эң мындай тонкий болот. И специальный аппликационный анестезия бар, уколду ham сезбей турган. Так что коркпой жедештер келе берет. Москвадан бүтүп тур айтылган да, эстетип койдум. Ишиңизге келик. Ал эми бул залыбызда 2 кресло бар. Бул жакта стоматолог, терапевт, стоматолог хирургдарыбыз. 2 кресло бар экен бул жерде. Бул жакта 2 креслобуз бар. Осмотр кылдыбы бул шеф? Азыр кир да. Не болуп тур ака бул агабызга? Иш кетип турбу? Ооба, бул жакта жеп тур го, буну аканыкы. Курту жеп тур. Бул жакка бир тиш салыш керек. Бул жактагы тишини алыш керек желательно. Тишти лечение кылып болбойт. Ага файл өтпөй калат, ошого желательно. Неге теппейт ака чачка? Жок, жок. Чачка тепсе уже эртелетпесе болот да, жакшы. Мен дагы биринчи жолу келишим эмес, жакшы кылышат, врачтары зор, сонун. Мындай айтканда ишин профессионалы десе болот. Өтө жакшы. Тазалык жактары, стерилизация жактары кандай? Стерилизация бул жагы 100% ишенсеңер болот. Бардыгы нерсе пакетте болот. Стерилизация кыла турган өзүнүн специальный аппараттары бар. Стерилизация кылабыз. Бардыгы нерсе 100% таза. Ооба. Акция деселе жанагында ойлоп калбагыла деген максатта көргөзүп атабыз да. Негизи бардык мен тарткан, биз билген клиникалар бардыгы ошондой тугандар. Көбү жазып атат го, эмесен, бирок андай эмес. Ол заман өтүп кеткен, мурда элечи. Азыр эми башка дегендей. Жакшы. Анда эмесе кийинки кабиналарды көргөзөлүк, жүрүң. Ал эми болсо бул 3-чү кабинет биздин өтө тажрыйбалуу акушер-гинекологубуз Ибрагимова Тиля. 10 жылдан ашык стажы бар. Кирүү мүмкүнбү? Мынакей эжеке кандайсыз, иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Бир ооз айтып бересиз, кандай услугалар боюнча кайрылса болот? Мына учетко коесузбу, капельницадан сайып берем деп калдыңыз экенен. Эл менен амандашып. Ооба. Бизде УЗИ бар, УЗИ аппарат бар. УЗИ органов малого таза көрөбүз. Капельницалар жасайбыз. По показаниям почка ооруйбу, же өзүбүз женский жактан оорулар болсо, анан нарушение менструального цикланы лечить этебиз. Введение беременности бар бизде, кошбой аялдарды карайбыз. Бесплодный брактарды лечить этебиз. Балалуу болушка жардам беребиз. Стажыңызда болду же мындай подарок алып келип, рахмат деген? Ооба, көп болду ондай нерселер. Жакшы экен. Сиздин иштөө убактыңыз кандай бул жерде? Биз эртең менен саат 10-дон саат 6-га чейин иштейбиз. 10-дон 6-га чейин, без выходной иштейсиз да? Без выходной. Жакшы экен. Анан кыйналган эже карындаштар болсо, УЗИдан бекер кылып берем деп калдыңыз? Бекер кылып берем. Действительно кыйналган эжелер болсо бекер кылып берем. Скидкалар болуп атат бизде. Консультация бекер кылып, бу ай ошондой кылып койдук. Жакшы, эже ишиңизге ийгилик. Мына эжекелер женский жактан эмне кандай насип болсо, кайрылып эткенсиздер, Кудай кааласа, эжекес кызматта. Канат агабыздын өзүнүн комнатасына кирдик. Бул эми эркектердин комнатасы. Эмне боюнча эркектер көп кайрылып атат? Бир айтып берсеңиз. Ал эми эркектердин оорусу мындай аз эмес, өтө широкий, обширный оорулар өз негизи. Эми көбүнчө подростковый возрасттагылар,
Алар көбүнчөсү жугуштуу оорулар боюнча кайрылат бизге. Москвада. Эми Москвада. Ал эми орто жаштагылар көбүнчөсү таш оорулар боюнча көп кайрылышат бизге. Таш, туз, бөйрөк оорулар, шамалдап калса көбүрөөк ушундай бизге кайрылышат. Не только эркектер, бирок аялдар деле көбүнчөсү таш оорулар менен ооруйт. Пиелонефрит деген почканы ошол шамалдашы. Жаш өткөндөр, 40 жаштан өткөндөр көбүнчөсү өз негизи жылына бир жолудан өзү урологдон обследованияны өтүп туруш керек өз негизи. Себеби 40 жаштан өткөндө либо аденома болуп калышы мүмкүн, либо рактан уже кандайдыр бир признактары болушу мүмкүн. Бирок ал нерсени биздин элибиздин маалымат бир аз азыраак болгон үчүн бизге кайрыла албай калып кетишет. Ошондуктан айтат элем. Симптомдору кандай мына аденома деп атканыңызда? Аденоманын симптомдору булар көбүнчө түнү уктап жатканда бир жолудан 5 жолуга чейин кээде ушундай зара кылыш керек болуп калат. Ушундай зара кылып барып обязательно зара кылып калышат. Ошол нерсе, ал нерсе билинбей барып качество жизнисине бир аз залагасын тийгизет бе? Да. Бул агабыз ошол Москвада бүт туруп орусча эле уруп коеюн деди эле, кичине түшүнүктүү болсун. Кичине жанагы дедим да. Кыскасы, дабасы бар, бардык нерсени Кудай кааласа, иншалла. Барынын дабасы бар, табабыз. Бизге дагы бир өтө көп кайрыла тургандар бир категория балдар бар. Булар жаңы үйлөнгөндөр же үйлөнөйүн деп жаткан балдар. Алар көбүнчөсү бесплодие боюнча же ошонун алдын алыш максатында бизге кайрылышат. Бизде Кудай кааласа бардыгы анализдердин шарттары бар. Анализ алуунун шарттары бар. Спермограммалар же башка инфекциялардын ала турган анализдери бардыгы Кудай кааласа бар. Колдон келишинче жардамыңызды бересиз. Кудай кааласа. Уялмай жок, чала берсин. Жок, уялбастан чалып, жазып, колошубуздан келишинче жардам беребиз. Жакшы. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ар дайым жакшылык күндөрдө жолугуп жүрө берелик туугандар. Негизи бул клиникага, докторго негизи ишти адамды мындай чүргүлүк кылбасын ачыгычы. Эми керек болуп калса, кайрылсаңыздар болот демекчи. Метрого жакын экен мына МСК беле мына Дубровка, МСК. Ошого жакын экен. Чайхана майханалар көп келип бир айланганча, кийим канча торговый четинен келип кайрылып келсеңиздер боло берет. Иштөө убактыңызды бир айтың, без кандай иштешиңизди да бир эскертип коелук. Күндүзү саат 10дон кечки 8ге чейин без выходной иштейбиз. Жазылып келген негизи оңура экен буларга, пациенттери көп экен. Залда өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ошол туугандар, ошол майдын аягына чейин дагы бир эскертип коеюн. 30% арзандатуу бардык кызматтарга агабыз ошол консультация, ошол урологияны бекер кылып берди, эжекебизден гинекологияны бекер кылып берди. Кыйналган адамдар болсо бир УЗИсин дагы бекер кылып берейин деп, колдон келген бир жардамын кылалык деп атат да. Булар деле ошол могу Курбан айтка чейин бир чагылдырып коелук деди эле. Ага деле убакыт болбой калды. Убакыт саат келген экен, бүгүн келип атабыз мына. Кайрыла бересиздер, номерлерин жазылып келе бериңиздер. Ишиңиздерге ийгилик, эч качан оорубаңыздар. Жакшылык күндөрдө жолугуп, аманчылыкка жүрө берелик. Ошондой ишиңизге ийгилик сиз дагы. Тынч болуңуз. Рахмат. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.